Салам радиосунда жаңылыктар. Арбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурбейил Ашур кызы тааныштырам. Лейлекте алдамчылыкка шектелип 28 жаштагы жаран кармалды. Облустук милицияда билдиришкендей, Лейлектин 28 жаштагы тургунуна автоунаасын сатып алып, 2023 жылдын 18 мартынан бери акчасын бербей качып жүргөндүгүн билдирип, жабырлануучу арыз менен кайрылган. Бул факты кылмыштар өкмөттүк реестрине жазык кодексинин алдамчылык беренеси менен катталып, сотко чейинки тергөө иштери башталган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө бул жарандын алдамчылык фактысы менен дагы бир арыз катталгандыгы белгилүү болгон. Учурда кылмышка шектүү убактылуу кармоо жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Арис Баткендин айылдарына таза суу тартууга керектүү жабдыктарды берди. Кечээ 16 январда Баткен облусунун район жана айыл аймактарына 1 миллион сомдон ашуун каражатка кеңсе жабдуулары жана 3,4 миллион сомдук суу системасын тейлөөгө керектүү шаймандар тапшырылды. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз катчысы билдирди. Маалыматка караганда, бул шаймандар Арис тарабынан ишке ашырылып жаткан Баткен жана Талас облустарындагы айылдарды суу менен камсыздоону жана санитарияны жакшыртуу долбоорунун алкагында берилди. Долбоордун негизинде Баткен облусунун жалпы 43 айылын суу менен камсыздоо боюнча иштер жүрөт. Аталган долбоор республикалык бюджеттен жана Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланууда. Кулундуда ооруканага жандандыруу бөлүмү ачылды. Кулунду жалпы дарыгерлик практика борборуна 4 керебеттүү жандандыруу бөлүмү ачылды. Бул тууралуу Лейлек райондук администрациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык жандандыруу бөлүмүндө Баткен облустук ФОМСтун жетекчилиги колдоого алган. Ошондой эле бөлүмдүн ачылышы менен кошо ФОМС тарабынан Бешкент бөлүмүнө хирургиялык ана, тартты аныктап аны консультациялоо бөлүмүнө флюорография жана терапия бөлүмүнө кошумча койка кошо ачылган. Белгилей кетсек, жандандыруу бөлүмүнүн жалпы фонду 12 миллион сомду түзгөн. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.